9 жашоону баштаганда бизде байлык жок эле. Бирок бизде жаштык бар болчу, сезим бар болчу, үмүт бар болчу, жана бири-бирибизге болгон ишеним бар болчу. Биз өзүбүзгө гана ишенген эки адам элек. Политехникалык окуу жайын бүтүп, колубузга диплом алдык. Бирок иш да жок, жашаганга жай жок, акча жок. Ошентсе да бизде 17 сом бар эле. Ошол 17 сомго ун, картошка, пияз алып, манты жасап саттык. Бул жөн эле тамак эмес болчу. Бул биздин үмүтүбүз эле. Жолдошум жумушка орношту. Бирок өлкөдө кризис. Айлык жок. Бирок биздин аракет токтогон жок. Кичинекей 17 сом билинбей көбөйө баштады. Бир күнү жолдошум иштеген комвольно-суконный комбинат айлык урдуна кездеме бере баштады. Көптөр үчүн бул көйгөй эле. Биз үчүн мүмкүнчүлүк болду. Ал адамдардын кездемелерин чогултуп, кийим тиккендерге өткөрүп, үстүнө 1 сомдон гана кошуп, акыры 25 000 сомго жеттик. Ал кезде бул акча чоң эле акча эле. Ошол күндөн кийин жашообуз акырын өзгөрө баштады. Сенде акча бар, менде идея бар. Чогуу иштейли деген адамдар пайда болду. Ошентип биз тигүү тармагына кадам таштадык. Бул биздин эмгек жолубуздагы чоң секирик болду. Мен түшүнгөн нерсе бирөө эле. Эгер жүрөгүңүздө ишеним болсо, үй бүлөңүздө ынтымак болсо, аракет токтобосо, ыраазычылык жоголбосо, анда ийгилик сөзсүз келет. Анткени андай адамдарды Кудай өзү колдойт.